Мекендештер, ассаламу алейкум. Бүгүн 1-март. Россия жергесинде жол эрежелери боюнча мыйзамдарга кичине толуктоолор кирди. Бул мыйзам бардык эле биздин грузовойдо, доставка, таксиде иштеген бардык эле айдоочуларыбызга тийиштүү жана билип алышы шарт. Туугандар, айта турганым, бул разметка боюнча көбүнчө байкасаңыздар, круговойлордо треугольник разметкалар бар, Садовое кольцодо дагы, центрде дагы треугольник разметкалар бар. Лишний жерлерге дагы разметкаларды чийип коюшат. Ошол жерлерге мурун токтогонго болчу. Ал жерде көбүнчө байкасаңыздар, машиналарын парковка кылып коюшат. Өзүбүз дагы токтотуп, бирөөнү күткөндө дагы ошондой треугольниктерге көп күтөбүз. Бүгүндөн баштап ошол бардык эле Россия жергесиндеги лишний жолдо чыйылган лишний разметкаларга, треугольниктерге токтогонго уже болбой турган мыйзам күчүнө кирет. Бүгүн 1-марттан уже күчүнө кирди. Бул мыйзамда если ал жерге токтой турган болсоңуздар, майдичниктерди сүрөткө тартып кетиши мүмкүн, либо фалькондон штраф алышыңыздар мүмкүн, либо полиция сиздерди треугольникте токтоп турганыңызды көрсө, полиция келип статья 12-19 5-час менен 2,5 миң рубль штраф салышы мүмкүн. Ошон үчүн бүгүндөн баштап иштеп баштады. Мындай жерлерге токтогонго аракет кылыңыздар. Мекендештер, ушул видеону бардык айдоочулар менен бөлүшкөнгө аракет кылыңыздар. Штраф алгыча маалымат алып, андай жерге турбаганга аракет кылышсын. Сак бол каналына катталыңыздар. Сак болуңуздар.